ошондон пайдаландыбы билбейм, бирок ошол моментте күч колдонуп зордуктап койду. Чоң эле киши болчу, почти 55 жашка келип калган. Эң кызыктуу нерсе бул экинчи курста башталды. Бирөөгө айта турган болсом деди, по-любому сага ишенбейт деди да. Ошол агайымнан мен окуудан отчислениеге чыктым. Мен билишим боюнча андан кийин чоңдор жагынан таанышы көп болчу. Ошол жерден подругаңыз тааныш экенин айттыбы сизге? Жок, ошол моментте мен тааныш экенин билген жокмун. Мен сени деген подругаң сүйлөшүп алып койгом деп. Эмне болгонун точно билбейм. Уже ойгонгонда мен гостиницада ойгондум. Демек, подругаңыз эле сатып койгон, э? Бардык нерсени эркек киши чечип койт экен, акчасы бар адам чечет экен да. Болор иш болду, боесу кандай болду, дагы эмне кылмайм. Ошондо сиз канча жашта болуп калып атасыз 2022-жылы? 16. 16 жашыңызда агайыңыздын алдында зордукталгансыз. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылыстам YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бардыгыңыздарга ысык салам айтабыз. Кыргызстанда негизи эле дүйнө жүзүндө кыз келиндер, жалпы эле айымдар зордук зомбулукка кабылып жатканын баарыбыз билсек керек. Дал ушул бүгүн зордук зомбулукка дуушар болгон, зордук зомбулуктун курманы болгон бир айым биздин студиябызга келип отурат. Атын өзгөртүп Айназик айым деп атап койдук. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бүгүнкү биздин студия төрүбүздөн көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Анан башыңыздан өткөн ары кайгылуу, ары сырдуу окуяңыз менен бөлүшө кетсеңиз. Бул окуя мындан 2022-жылы мен жаңы окууга тапшырып келген убакта башталган. Точнее 2021-2022-жылы. Ошол убакта окуп эми ал шаар кичине криминалдык шаар болгонуна байланыштуу көптөгөн Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Сен башка жактан келдиң, сен биздин шаарыбызда жүргөндө сен кимсиң дегендей студенттер тарабынан болду. 9 бүтүп келдиңиз. Ооба, 9 бүтүп келгенден кийин окууга тапшырдым. Студенттер арасынан басылуу болгондон кийин, бирок ошол моментте мугалимдерден бир агай жана өзүмдүн кураторум ошол жерден поддержка берди. Сен башка жактан келсең да, сен окуйм деп келдиң. Окушуң керек. Аларга мани бербей, окуудан чыгам деп этпей деп окуудан башын алып калышкан. Ошентип окуп жүргөн күндөрдүн биринде уже Обричкаста деген аскерге чейинки дарык деген сабактан ошол агай сабак берчү. Ал агайдын атын айтпай эле коеюн, бирок мен ал агайын жаман деп ойлогон жокмун. Башында жакшы мамиле кылып атты, анткени ал чоң эле киши болчу, почти 55 жашка келип калган. 55 жаштагы агай, э? Ооба. Анын башкалардын айтканына караганда анын уже 5 баласы бар, жана неберелери бар болчу экен. Бизе деген ал аскерге чейинки дарык сабагында сабакты аябай түшүндүрүп, мындай өзүнүн билимин жакшы билген агай болчу. Сабакты жакшы өтө алчу. Ал ошонусуна билем, кандай айтсам, мындай түшүнүктүү агай болчу да. Аны мен жаман ойлогон жокмун, эми жакшы мамиле кылып атса, бирок күндөрдүн биринде чектен ашкан нерселерди кыла баштады. Бирок эми мен кичинекей болгонума ал нерсени түшүнбөй, эми кызындай көрүп атса керек деген ой менен мани берген жокмун. Кылган мамилесин сиз өзүн жаман ойлогон жокмун, эми мындай кызы катары көрүп атса керек деп ошол нерсе менен түшүнүк менен кабыл алып аттым да. Бирок ошол убакта деген мен кыргыз группада окучумун жана орус группада окуган менин группалаштарым, подругаларым бар болчу. Подругаларым айтып калган, ушундай биз агай ушундай немекен кыздарга жабышат экен, кыздарга ушинтип кармалайт экен дегенде ал сөзүнө мен ишенген эмесмин, анткени андай нерсе мага боло элек болчу, бирок мен
айылдан жаңы келгенде айылга барып келебиз го, каникулда эс алып келгенибизде, ошокто келгенибизде кандай эс алып келдиң, жакшы эс алып келдиңби деп бетибизден өпчү да. Бирок ал нерсени мындай жакшы эле кабыл алгам. Ал ошентип атайын сага жакындаш үчүн ал бетинен өп, колуңан кармап ушинтип эткенсе, мен ал нерсеге ишенген эмесмин. Биринчи курсту бүттүм, ал мындай нерсе болгон жок, бирок агайды эми ал андайга барбайт деп ой менен, эми 55 жаштагы адамда андайга барат деп эч ким ойлобосо керек, кичинекей кыз. Тем более мен ал нерсени ошо вообще оюма келген жок. Вот эң кызыктуу нерсе бул экинчи курста башталды. Экинчи курста уже өзүңдүн профессияң менен бөлүнүп окуп баштаганыңда көп кыйынчылыктар болот экен. Ошол убакта жардам керек болгон убакта мен ошол агайга барып жардам сурачумун. Ал агай өзү менин жардам сураганымды кандай түшүнгөнүн билбейм, бирок уже бир күнү эми сен студентсиң, менин кесибим мугалимдик болгондуктан байланыштуу биз рубашка кийип, юбка кийип жүрчүбүз. Ай, сен бүгүн красавица болуптурсуң го, сен сулуу болуптурсуң го деп ушинтип күндө комплимент айтчу. Аны мен жаман кабыл алчу эмесмин, жакшы эле кабыл алчумун. Бирок күндөрдүн биринде монтип мойнуңан кармап, колуңан кармаган нерселер башталды. Бирок ошентсе да анын нерсеге неметкен жокмун да. Маани берген жоксуз. Маани берген жокмун. Агай да, мугалим да деп кантип жаман ойлойсуң. Мугалимиң болсо, жардам берип атса, ушундай сабактардан жардам керек болот, конечно. Ар бир сессияда бир мугалим жакшы сүйлөйт, бир мугалим жаман сүйлөйт. Ошол моментте сүйлөшүп бериш үчүн керек болот да. Ошол моментте сүйлөшүп, уже бир күнү мага жардам берип койчу деди. Анын жаман оюм жок. Анын кабинети деген неме болчу, спорт залдын жанында болчу. Спорт зал өзүнчө зданияда болчу. Ошол жака барып, менин документтеримди жыйнаш керек, ошону жыйнап берип кой. Менин анын жаман оюм жок, хорошо деп жардам бергени бардым. Жалгыз эле сизди чакырган экен. Барсам мен жалгыз экен. Агай өзү кабинетинде отуруптур. Кабинетинде жыйнай турчу эчтеке жок экен. Карасам, баскычы баардыгы ордорунда турат да. Эми мындай чачылган папка столдун үстүндө туруш керек. Жок кандай эмес, агай өзү эле отуруп, кел отур деди. Отурдум. Отурсам, сурай баштады, сен ата-энең каякта, сен каякта, ким менен жашайсың? Өзүң жалгыз жашайсың, ата-энең менен сүйлөшөсүңбү азыр, же сүйлөшпөй калдыңбы деп. Ошол убакта мен ошол түшүндүм, жаштыгым айынан, түшүнбөстүгүмдүн айынан ата-энем менен сүйлөшпөй алгам. Эми тааныш болгонго байланыштуу сүйлөшкөн жокмун. Агай ошондон пайдаландыбы билбейм, бирок ошол моментте күч колдонуп зороктоп койду. Кабинетинен. Мен эч нерсе деп сүйлөй албай, айта албай калып кеттим, бирок агай келип эскертип айтты. Сен бирдеке дейм дей турган болсоң деди, бирөөгө айта турган болсоң деди, по-любому сага ишенбейт деди да. Сага ишенбейт, сен бул кабинетке өзүң басып келгениң деди. Сен өзүң басып келдиң, өзүң макул болгонсуң. Өзүң келдиң, Мен айтам, что өзү келген, өзү жабышкан деп айтам деди. Сага ишенеби же мага ишенеби? Мен ушул жерде 30 жылдан бери иштейм деп. Мен ошол бойдон унчукпай калып кеттим. Какое-то время окууга барган жокмун, уже окуудан ошо эми барсаң кебетесин көрөсүң да, кебетесин көрүп алып кыжырың кайнайт, аябай. Мындай уже ал адам жиркеничтүү көрүнүп калган көзүңө. Барып бармак түгүлүштүү окуунун астын баскың келбейт. Көпкө чейин почти 3 айга жакын окууга барган жокмун. Ошол агайдын айынан мен окуудан отчисленияга чыктым. Окуум бүткөн жок. Ал жерден кеттим, шаарга келдим. Шаарга келип, ойлодум, ушуну менен жашоо бүтүп калбайт да. Жашооң андан ары уланышың керек. Болду бир жолу
ушинтип башка бирөө зордоп койду деп токтоп бөлүп кетсең болбойт го дейм. Андан ары өзүң жашооңду улантыш керек. Андан кийин сиз окууга келген жоксузбу 3 ай бою? Агайыңыз чалып жазып издеген жокпу? Сураган жок. Эмнеге окууга келбейсиң деп сураган да жок, просто эжелерин сурады. Эмне окугуң келбейт атабы деп, окугуң келбейт атат. Себебин айткан жоксуз. Корктуңуз? Аны бирөөгө айтып, бирөөгө айтканда да ал нерсени ал башка адам кандай түшүнөт? Может, туура эмес түшүнөт. Чын эле айтканда, мындай келгенде мен өзүм басып баргандай болдум да. Если мынтип камерадан карап эме чыккенде, айтчумак өзүң басып барган турбайсыңбы деп. Ал агай деген, мындайча айтканда, мен билишим боюнча анын эң чоңдор жагынан таанышы көп болчу. Ал айтканда, если сотко берип бирдеке кылып арыз жазам десең, антип арабы болбой эле кой. Ал против сага ачып берип койгон, сен өзүң басып келгенсиң деп. Өзүң кылгансың деп. Ошентип айткан үчүн ал нерседен да коркуп мен арыз жазган жокмун. Башкаларга айткан да жокмун, ата-энеме да айткан жокмун. Эмне болгонун түшүндүргөн жокмун. Ата-энем акыры билди, что окуудан чыгып кеткенимди. Эмне себептен чыкканымды, эмне болгонун айткан жокмун. Просто окууга барбай жүрүп, иштеп жүрүп алып, ушундайынан окуудан чыгып калдым деп айттым. Кандай кабыл алышты окууга чыктым дегендиңизди? Окугандан кийин? Ал нерсени жаман эле кабыл алышты, анткени сен эмнеге ушинтип өтөрүңө аз калганда окуудан чыгасың. Окусаң эмне болот, эмне жумуштан өлүп кеттиң, акча эмне ошончо керек болду деди. Бирок мага айтып түшүндүрө албайсың да, ушундай болду десең, по-любому билем да, мен ата-энем түшүнбөйт болчу. Огуш бүтүр андан да аябай ызы чыгып калыбыздан унчукпай эле калып кеттим. Окуумду кийинчерээк остановить кылып, улантып бүтүрүп коем дедим. Ошентип бир жылча жүрдүм, жакшы өзүмө келе албай, шаарга келдим. Шаарды башында туугандарымдан жашадым. По-любому тууган үйүңө батпайсың го. Андан кийин квартира чыкканга туура келди. Квартирага чыгып, ар кандай кыз менен таанышасың, жаңы подругалар пайда болуп баштайт. Отуруп сүйлөшүп отуруп, өткөндү эстеп, ар ким өзүнүн башынан өткөн окуяны айтып берет. Ошол моментте мен жакшы бир кыз менен подруга болуп калгам. Мен ал кызга ушундай болгон, ушундай нерсе башыман өтүү деп айтканда, ал кыз эми досум катары көрүп айттым да ал кызга. Ал кыз кандай кабыл алганын билбейм. Вот ошол кыздын айынан, ошол кыз менен отуруп айтып бераткан убакта биз кафеде отурганбыз. Ошол моментте деген биздин жаныбызга келип бир байкелер таанышалы деп келип калышты. Ал көрсө кыздын өзүнүн уже мурунку, ошол досумдун мурунку тааныш байкелери болчу экен. Байкелери таанышалы деп, жок биз таанышпайбыз деген убакта болбой эле столдун жаныбызга отуруп, сүйлөшүп, ушинтип отуруп алышкан, көрүшүп эле. Ошол жерден подругаңыз тааныш экенин айттыбы сизге? Жок, ошол моментте мен тааныш экенин билген жокмун. Көрсө ал деген уже давно сүйлөшүп, бул кыз жаңы башка жактан келген, эми анчалык шаарды билбейт деген смысл менен уже аларга эметип сүйлөшүп койгонбу, же кандай билбейм. Билем, что акыркы жолу мен туалетке барып келгем, чтобы эми ар кайсы кыз уборнага барып өзүнүн өтесин карап, келип акыбалын жакшылап карап бети башын тоналкасы көп деген. Ошого барып келгем. Ошол моментте не знаю, там менин соума бирдеке кошуп коюшканбы, кошушкан эмеспи, точносын билбейм, анткени ал нерсе мен кайра тактаган эмесмин. Уже ал келип отургандан кийин, уже жакшы эле тамактанып бүткөндөн кийин, андан кийинки нерсе уже
эс учумду жоготтурмун. Кафеде отурганда ичимдик ичтиңер беле? Жок. Ичимдик ичилген эмес. Байкилер болбой эле силер менен жок биз таанышпайбыз десеңер болбой эле келип отура алышты. Айла жок акыры отурдуңар алар менен чогуу. Анткени алар деле тоже почти что Канчаларда байкилер эле жаштары? примерно 30-дан ашып калган. Точно айта албайм. Мен бирок 30 жаштан ашып калган да кебетесине карасам. Мен не болгонун точно билбейм. Уже ойгонгонда мен гостиницада ойгондум. Конок жанында чоң байке турат. Эчтеке болгонун билбейсиз. Түшүнгөн жокмун. Чайын десем чыгарбайт эшикке. Телефонум жок, сумкам жанында жок. Эчтеке кылбайм. Вот айтат го аял киши алсыз депчи. Чын эле алсыз экен да эркек кишини по-любому койт. Аны эркекти алдасаң дагы, жакшы сүйлөшсөң дагы түшүнбөйт экен эркек. Ал айтты, типа, мен сени деген подругаңан сүйлөшүп алып койгом деп. Сен бүгүн мен менен болосуң. И потом мен сени үйүңө жиберем, кое берем. Демек, подругаңыз эле сатып койгон, э? Ошол менте, ооба, чогуу жашаган подругам сатып койгон болуп атат да. Ал байкеден мен сурандым, жакшылап кечи. Байке, сурамыз үчүн алдыңыз, мен андай эмесмин, мен кичинекей кызмын. Түшүнсөңүз, мен жашоомдун талканын чаргантпайсызбы сиз? Сиз чоң эле байке экенсиз. Я помню, что колунда бручалка бар, бручалка экен. Аялы бар экен. Демек, үй бүлөлүү адам. Значит, да, бручалкасы баргандан кийин, значит, аялы бар да. Эми балдар бар болуш керек. Анысын точно билбейм. Бирок ал байке жалдырап ыйласам дагы болбой. Кыйнап алда күч колдонду. Жашыңызды айттыңызбы ал байкеге? Жок. Жашымды айткан эмесмин. Мен өзүм айткан жокмун, бирок уже подругам айтып койсо керек. Ал убакта уже 18-ге чейин. Эми подругам мунун башынан ушундай зорукталып өткөн экен, буга боло берет деген ой менен кылганбы, же может ал мен аркамдан акча алганбы. Бирок тиги байкенин айтканына караганда, вроде акча алган. Что мен сизге кыз таап берем деп акча алган да. Мен сага акча берип койгом. Сен бир күн мен жанымда болосуң, мен айтканымды кыласың деп. Сен азыр эчтеке кыла албайсың. Сен убактан чыгалам деп ойлобо. Бирөөгө айтып берем деп да ойлобойсуң, по-любому колуңан эчтеке келбейт. Менин тааныштарым көп, менин акчам көп, мен чечип коем деп да. Сен эчтеке кыла албайсың. Сүйлөгөн жокмун, унчуккан жокмун, ыйлаган ойчу калып кеттим. Вот ошол моменттен кийин, бир эмес 2 жолу болгондон кийин, типа, ойлондум да, бакуш аял кишинин, типа, кандай десем, мемидин жашообузда аял кишинин орду табылып келатат го. Бирок ошентсе да зорукталып, күч колдонуп калып кеткен аял киши, кыз кишилер көп. По-любому кыз киши алсыз экен, сүйлөй албайт экен, калып кетет экен депчи. Бардык нерсени эркек киши чечип койт экен, акчасы бар адам чечет экен да. Вот бул жерде, типа, кандай десем, акчасы колунда бар кишинин чечип койгону болот да. Акча роль ойноп койду. Менин таанышым көп. Сен мен берген акчаны сен бере албайсың. Сен эмне деп сүйлөйсүң, сен эмне деп айтасың деп басып коет экен да. Бирок чын эле ойлонуп келсең, ошол моментте по-любому мен эчтеке кыла албайт болчумун. Мен өзүм квартирада жашайм, жаңы иштеп баштагам, акчам квартирама, өзүм жашоомго кетет. Ал ишине расход кыла албайт болчумун. Айткан менен по-любому ишенбейт болчу деп тиги байке айтмакта. Мен жашынакай аялым бар, мен зачем мен кичинекей кызга бармак элем. Ал кыздын мага эмне кереги бар деп койсо, мен кылып кетпекмин да, сен жала жабып атасың деп. Милициялар кайра мага өзү менен өткөнмөк. Ошо конок үйүнүн камераларынан каратып териштирүү жүргүзөм деп.
чыгынган жоксузбу? Байке айтты, если ушинтип териштирип өтөм десең, анда сен жашайм деп, бул жашоодо жашайм деп ойлонбой эле кой деди. Өлтүрөм деп коркутту демек. Да. Ал жактан чыктыңыз. Чыккандан кийин үйгө келдиңиз да. Подругаңыз менен сүйлөштүңүзбү? Курбуңуз бул жагдайды эмне деп түшүндүрүп айтып берди? Уже келсем, ал подругам жок экен үйдө. Бирок кечине келди. Эч нерсе болбогонсуп, сумка менен телефонун алып келип колума карматты. Мен ушундай шашып кетип калган болчумун, кечирип койчу. И сумкаң сенин кафеде чыдап койтусуң, мага беришти деп. Эми Ушул жерден болгон окуяны полный сураган жоксузбу? Мен кайтып ал жакка барып калдым. Мени алып кетип атканда сен каякта элең? Сен каякта жүрүп келдиң азыр деп. ал эчтекесин айтып бербей, типа качып туруп алды, мен кетип калгам, мен биринчи деп. Мага чалып чакырып калышты жумуштан. Мен кетип калдым. Мен ошону билген жокмун. Мен андан кийин бүгүн сен кафеден чалып, сен сумкаң менен телефонуңду алып калган айтты. Мен ошондон алып келдим деди. Жана Байкенин айтканын айттыңызбы? Ал нерсени монтип толук отуруп сатып сүйлөшкөнгө убакыт болгон жок. Анткени кыз мен кийимдерин алып келдим деп, кийимдерин алып эле шашып чыгып кетип калды да. Ошол моментте мен андан монтип сурай турган алга болгон жокмун реально, бирок тынч отуруп сүйлөшкөнгө болот болчу. Же мен сүйлөшкүм келген жок. Просто бир жет сүйлөшкүм деле келген жок. Эми ал болгон нерсени Байкенен уккам. Тигинен укканда тиги эмне дейт эле. Ал баарын кылып айтмакта, мен андай кылган эмесмин деп. Уже менин сумкамды алып келип берип аткан убакта мен кетип калгам деп калп айтып аткандан кийин ал башка нерсени да калп айткан убакта мейли. Бир күн өзүнүн башынан да өтөт. Бул дүйнө кайтар дүйнө. Ооба. Менден өзүнөн болбосо да ал нерсе кийин кызынан же жакындарынан чыгат да. Анан жана айтып калбадыңызбы? Орус группадагы кыздар мага ушинтип айткан, агай ушинтип тийишет, кармалайт депчи. Демек ал кыздар да агайдан бир зордуктоо көрүшкөн да. Ооба. Көрүшкөн, эми точно көрүшкөнүмдү билбейм, бирок мынтип кармалап, бетинен эмес, точнее мойнунан өпкөн деп айткан да. Азыр кийин уктум, тоже до сих пор мынтип агайына эмерээк болчу. Кандай барго, кыздар да барго. Бирөө тың, бирөө кичине балага жакын, мынтип жалжактап сүйлөп, уй деп сүйлөгөндөр болот. Ошондойлорго кичине жакыныраак болчу ал. Эми ошондойлорду баткылдонуп кетсе болот экенин любой эле адам билет болуш керек. Алар жеңил ойлуулук кылып коюшат да. Тигилер жакшы сүйлөп атса. Мен андан кийин уктум. Дагы ушинтип биринчи курстардан болгон. Азыр ошо биринчи курстарда жапа чеккен деп айтып атпайсызбы? Анан биздин редакцияга кайрылганда дагы сиз айттыңыз да, ошол агайдын кол астында көптөгөн кыздар зордук зомбулук көрүп атат. Мен муну чагылдырып айтып бергим келет. Балким бул окуяны уккан кыздар дагы бирөө келип, мисалы айтып берип, бул нерсени балким токтотуп каларбыз депчи. Анан мисалы эжелерге акырын айтып, бул нерсени сөзсүз түрдө мисалы чоң кишилерге айтып чечсе болот эле да. Ата-энеңизге айтса, балким ал кандай болбосун, ата-эне да сизди түшүнмөк да. Ошол убакта ата-эне менен сүйлөшпөй калгам дедиңиз. Анан азыр мамилеңиз жакшыбы ата-энеңиз менен? Ата-энеңизге кийин ушул окуянын баарын айтып берип, мен окуудан ушундай чыгып кеткем деп баарын айтып бере алган жоксузбу? Жок. Азыр да билишпейт. Анткени мен бир ашып кетсе, бир 2 айда же 3 айда бир чалып сүйлөшпөсөм, даже үйүмө да барбайм. Толук кандуу үй бүлөдөн чыккансыз? Ооба. Бир туугандарыңыз менен кабарлашып, мамилеңиз жакшыбы бир туугандарыңыз менен? Бир туугандар менен сүйлөшөм, бирок болгону ата-энем менен 2-3 айда бир акыбалын сурабасам, атак мындай мен жашоом кандай болуп аткан нерсени айтып бербейм. Баары жакшы деген сөз менен аякталган.
Анан ал байкени гостиницадан чыктыңыз. Чыккандан кийин үйгө келдиңиз, подругаңыз менен сүйлөшпөй койду. Эми адамдын жашоосу өтө берет да. Күндөрүңүз өттү, иштеп, мындай баарын унутууга канча убакыт керек делди? Ага чейин ал нерсе менин башыман өткөнгө билбейм. Мунусун Жеңил кабыл алдыңыз. түшүнүк менен эле кабыл алдым, что мындай болот экен, достуктун да түрү болот го. Көп чоң кишилер айтып калат, орто жолдон кошулган дос эч качан төлүктүү дос болбойт деп. Ошол сөздү эми түшүндүм, ошол моментте. Орто жолдон кошулган дос эч качан дос болот экен, бир күн келет, бир күн сатат. Эң кийинки жолдо кошулган дос вот өзүнүн выгодасына карап сүйлөшүп, ошого жараша дос болот экен да. Эми ал нерсени бат эле кое бердим. Бир 2-3 ай эле жүрдүм. Болор иш болду, боюсу кандай болду, дагы эмне кылмайлы. Азыр бирдеке десем мен өлөтмөм, лучше өлбөй жашайын. Унчукпай эле тирүү жашай берейин дедиңиз. Эми убага келет, ал нерсе өздөрүнүн башынан өтөт. Кудайым өзү алып коет ал нерсени. Деген нерсе менен калып кеттим. Кийин ал адамдар чалып жазып мазалаган жокпу? Жок. Бирок өткөндө бир уже примерно бир айда болуп калды. Телефондон бирөө чалган. Жолукпай эле кой деп. Жолугалык. Тааныбайынча мен жолуга албайм десем, келсең көрөсүң, тааныйсың деди. Мен жаман оюмда жок, каршы жолугалык десем, адрес кетирди. Көрсөм адрес уже мурунку мен барган гостиницанын адреси экен. И ошондон кийин резко билдим, что ал байке до сих пор бар экен. Значит, ал мен билет экен, каякта жүргөнүмдү, эмне болуп турганын билет экен. Телефон номериңизди, полный данныйыңыз да? Ооба. Ошондон кийин кайра номеримди алмаштырдым. Азырынча сүйлөшпөйм. Жок. Анан 2023-жыл болуп атабы, бул эң биринчи каргашалуу күн. 2023-жылы. Эң биринчи болгон окуя уже 2022-жылдын башы. 2022-жылдын башы. Ошондо сиз канча жашта болуп калып атасыз 2022-жылы? 16. 16 жашыңызда агайыңыздын алдында зордук алгансыз. 16 жашымда. Кайра эле 2023-жылы бул окуя кайра кайталанып атат. Ооба, 2023-жылы 17 жашымда. Уже 2023-тün аягы болуп калган абак. Мындайча айтканда, ортодон 1,5 жыл эле разница да. Уже эми 18-ге толду деп калган. Вот жаңы өзүмө келип баштагандан кийин кайра ошол моментке кирип калып атам да. Анан азыркы мисалы ушундай зордук зомбулукка кабылган кыздардын саны көп деп айтсак болот да. Кээ бирөөсү балким өзүнүн укугун коргоп, кээ бир жерге арыз жазып чуркаса, кээ бирөөсү жөн гана кой уят деп намыстанып, балким сиздин тагдырыңыздай болуп, коркуп, жаап жашырып келишет да. Анан ошондой зордук зомбулукка кабылган кыздарга айта турган сөзүңүз, кайрылууңуз? Жалпы эле кыздарга. Айтып эч нерседен коркпой эле барып, арызыңарды жазып, өзүңөрдүн укугуңарды коркоого деп. Бирок бул жерден көбүнчөсү жашы жетпеген кыздар болот экен көбүнчөсү. Эми мен өзүмдө жашым жетпегендиктен болду го. Жашың жетпегенде сен арыз жазыш үчүн ата-энең да керек. Бирок ошол моментте ата-эне да тигип коюшу мүмкүн. Вот бул жерде биринчи очурет ата-эненин тарбиясы да. Кайрыларым ата-энелерге, вот кызыңарды карагыла, сурагыла. Эмне кылдың, кайда басың? Эми анчалык мындай запрет койбогула демекмин да. Эркин өстүргүлө кызыңарды. Эми кичине чеги болуш керек. Чынын айтканда,
бирок аябай эмес. Азыр көп ата эне ой элим эмне дейт, элим мынтет, уят болот деп кыз ошондой акылга түшкөн моментте тийип коюшу мүмкүн. Унчукпай эч ким билбесин, калсын ошондугунун ичинде деп. Көбүнүкү ошондой болушу мүмкүн да. Что мен бир-эки адамдыкын билем, что ата энеси ушинтип жаап койгон. Сен заявление жазбайсың, сен кичинекейсиң. Эл эмне дейт, биз элдин бетин кантип карайбыз деп кызын басып койгондор. Кээ бирөө туура түшүнсө, кээ бирөө туура түшүнбөйт. Вот ошол биринчи очурат ата эненин тарбиясынан. Кийин ата энеси кызы менен канчалык ортосундагы отношения жакшы болсо, анда жакшы да. Жакын болуп сүйлөшүш керек. Ооба. Отношениядан башталат да, биринчи ата энесинин тарбиясы, отношениясы. Ооба, көп нерсе дагы ушундан го деп ойлойм да, анткени ата эне менен баланын ортосундагы мамиле алыс болгондуктан көп бала ата энесине ачылып, көп окуясын айтып бере албайт да. Балким башына түшкөн ишти жакшы кубанычын дагы бөлүшө албайт. Ошондуктан көпчүлүк ата энелерге кайрылуу жасайт элек. Балдарыңыз менен көбүрөөк сүйлөшүңүздөр, убакытты көбүрөөк бөлүңүздөр деп. Ооба. Эң биринчи мээримди өткүзүш керек. Мээрим болбосо, эгерде ошо ата энесинин толук кандуу мээримин албаса, анда значит кыз көчөдөгү адамдардан кичине эле мээрим алганда эркек баладан алданып калат. Үйдөн мээрим жетпегендиктен эшиктен мээрим издеп калат демек, Ооба. Чоң рахмат, урматтуу Айназик айым. Биздин редакциябызга келип, башыңыздан өткөн ары сырдуу, ары кайгылуу окуяңыз менен бөлүшүп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Сиз күчтүүсүз, эч качан кайгырбаңыз. Мындай окуяңызды келип, көпчүлүккө бөлүшүп аткан бул өзүнчө эрдик. Сиз мыктысыз деп кетмекчимин. Урматтуу көрөрманым, кийинки берүүлөрдө жолугушканча саламатта калыңыздар.